Саламатсыздарбы? Суроо сизге министрдин орун басары. Кеңсенин атын толук айтыңчы. Кандай дейсиз? Кеңсенин атын толук айтыңчы. Кеңсенин аты Кыргыз Республикасында эл аралык жарандык коргонуу уюмунун Борбордук Азия жана Азия үчүн региондук гуманитардык кеңсеси. Тиги уюмдун атычы? Уюм эл аралык жарандык коргонуу уюму. Ол жарандык коргонуу. Бизде демек гуманитарлык багытта гана ачылып атпыр да. Ооба, гуманитардык багытта гана. Гуманитардык багытка эмне кирип кетет? Гуманитардык багытка эмне кирет? Сиз кандай түшүнөсүз? Гуманитардык багыт болсо, бул болсо жанакы эгерде ошо эл аралык жарандык коргонуу уюмунда 60 мамлекет бар, эгерде 60 мамлекеттин территориясына кандайдыр бир чоң өзгөчө кылалар болуп кете турган болсо, ошолорго жардам көргөсү болуп эсептелинет. Түшүнүктүү. Демек бул окуя болгондон кийин иштей турган кеңсе экен да, туурабы? Эмне дегенде уюмдун аты, угуп туруңуз. Эмне дегенде уюмдун аты коргонуу. Туурабы? Бул жерде коргонуу жөнүндө сөз болуп атпайбы? Азыр биздин кесиптештер баардыгы сурап атат. Алдын ала болобу, алдын ала иш-чаралар жүрөбү? Аны биз өзүбүздүн эле күчү менен кылат экенбиз, анда өзүбүздүн МЧСтин гражданская оборонанын, жарандык коргоонун күчү менен. Бул кеңсе баягы иш болгондон кийин, окуя болгондон кийин гана өзүнүн гуманитардык жардамына, бир гуманитардык багытта жардамдарын көрсөтө алат экен, туурабы? Уруксат берсеңиз, Элмирза Ракиевич, сиз аябай жакшы маселе көтөрдүңүз. Эмне мен мындай эле сурадым, эмнеге коргонуу жана гуманитардык деп айтылбады биздин кеңсе? Бир гана гуманитардык гана деп турат да. Жооп бериңиз. Бүгүнкү күндө ошо жанакы бул эгерде жана сиз туура айттыңыз, эгерде кандайдыр апат болуп кете турган болсо, ошондон кийин жардам берүү каралган. Ал эми ага чейин ошо жанакы 60 мамлекеттик МЧСтердин ошо адистерин окутууга арналган жанакындай болгон корпустарды, ошондой болгон обучающий тренинговый центрларды куруу долбоорлору ушул кеңсе аркылуу жүргүзүлөт. Жок, окуу жөнүндө сөз жок го берди. Окуу эмнеде окутат? Ушу гуманитардык жардамды могу машина менен алып баргыла, анан бул кран менен көтөрүлө деп үйрөтөбү. Эмнени үйрөтөт алар? Бүгүнкү күндө ушу эл аралык жарандык коргонуу уюмунун Арменияда, анан Сербияда ушундай болгон жанакы гуманитардык центрлар даярдалган. Аларга баягы заблаговременно товардык материалдык баалуулуктардын запасы королгон. Андан сырткары ошо жерде жанакы ошо МЧСтердин баягы куткаруучуларды окутуу иш-чаралары да жүргүзүлөт да. Ошондой эле биз дагы бүгүнкү күндө Россия менен биргеликте баягы сунуштарды жүргүзүп атабыз. Ошо Кыргыз Россия гуманитардык центрин ушу уюм аркылуу ачуу боюнча. Демек бул кеңсе эгерде ушундай окуя болуп кетсе, алма камдагыла, картошка камдагыла, көпүрө кургула деп үйрөтөбү? Бу жерде болсо ошо жанакы куткаруучуларды куткаруу методикаларына үйрөтөт, медициналык жактан жанакындай болгон подразделенияларды ошо тез арада жардам берүү методикаларына үйрөтөт. Андан сырткары бул мисалы өзгөчө кылалардын алдын алуу жаатында жанакындай болгон алдыңкы эл аралык методикаларды бири-бирине жайылтуу иш-чараларда жүргүзүлөт да. Жок, табигый кырсыктарды алдын алууну булар тейлебей деп атпайсызбы? Табигый кырсыктар боло турган болсо, мисалы ошо 60 мамлекет өздөрүнүн взносторун төлөйт, өзүнүн эл аралык жарандык коргонуу уюмунун өзүнүн пулу бар. Ошо пулдан определенный акча каражаты, мисалы Палестинага жардам бердик, Афганистанга акча каражаты бөлдү. Ошо тиги Женевадагы кеңседен чечим кабылданат дагы, акча каражаты бөлүнүп, ушу кеңселер аркылуу баягы гуманитардык жардам көргөзүлөт. Ал эсептик счет дагы бизде болобу, Бишкекте? Эсеби биякта да болот, Я биякта дагы болот деген, бул кеңсенин эсеби бул жерде болобу, Кыргызстанда? Кеңсенин эсеби биякта болот. Канча мамлекет кирет Азия жана Борбордук Азияга? Азия, Борбордук Азияда болсо, Борбордук Азия, андан сырткары бул жакынкы жердеги Кавказ өлкөлөрү, анан Восточный Азия өлкөлөрүнө негизделген, бирок ага кирбеген дагы Азиядан сырткары дагы, мисалы чоң
өзгөчө кылалар болуп кете турган болсо, мисалы Турцияда болгондо, ошо Турцияга да жардам бергенге мүмкүнчүлүк берет да. Бу жерде чечимди ошо Женевадагы кеңсе кабыл алат. Мен учурдан пайдаланып кесиптешим Алишер Эрбаевдин сөзүн кубаттап кетет элем. Тем более гуманитардык жардам кылууда эч кандай купуя сыр болбош керек. Не дегенде бизде купуя сыр деген аркасында улуттук коопсуздукка шек келтире турган нерселер жатып калышы мүмкүн. Биз бардыгы ушу купуя сыр, анан печать, мөөр бастык деп бүт ушундай сырларды катып диверсиялык жумуштар жашашыбыз мүмкүн. Ошондуктан мындай жакшыраак дагы бир карагыла, экинчи окууга азыр экинчи окууда карап атабыз да, төрага. 3 окууда карап берүү боюнча бүгүнкү күндө фракциялардын чечимдери бар. Ошонун негизинде суранып келип атат. Мен колдойм, бирок мен үчүн баары бүдөмүк. Эмнеге бул кеңсе коргонуу жана гуманитардык деп айтылып атты. Только ушу гуманитардык эле экен. Анда дагы бир кайталап коеюн, күтүп отурат экенбиз да, качан бизде бир окуя болсо, анан ушул кеңсе аркылуу гуманитардык жардамдар бизге жакшыраак берилет дегендей сөз да, туурабы? Эми андай дагы бар, бирок андай дагы бар эмес, бунун өзөгү ошондой болуп атат. Элбир Аркадьевич, биякта деген окутуу иш-чаралары, то есть алдын алуу. Окутууну эмнени окутат? Коргонууну окутпайт экен. Гуманитардык жардамды мондай көрсөткүлө деп окутат. Мисалы, ошо жанакы учебный комплекстер өтө мындай кымбат баалуу да. Мисалы, эгерде Кыргызстанга биз ошондой түзөлүп атабыз, ошол акча каражатын кеңседен бөлдүрүп, тиги генералдык секретардыктанчы бияка келип, ошол кеңсе аркылуу ошо комплекстерди сатып алып, Кыргызстандын бир жерине коюп, ошол жерден өздөрүбүздүн баягы куткаруучуларыбызды үйрөтөлү деген максат дагы бар да. Рахмат, түшүндүм. Рахмат.